Актер Дин Мухаммед Орозбеков, Соник командасының ойынчысы. Бұл командада басымдуу бөлігі актерлордон куралганын айтат. Медиа тармагынын өкүлдөрү үчүн өткөрүлгөн ойындар спортко болгон кызыгууну дагы да арттырат дейт. Спорттун өнүгүүсүнө бул чоң салым, жаштарды спортко тартып атат. Бул эң биринчи салым ошого деп ойлойм. Экинчиден ынтымак, баягы эле ынтымак, ошол эле проф болбосун, ошол эле медийный личность болбосун, ынтымакка чакыруу. Ошол эле арабызда мисалы 5 командада 5 медийный личность болсо, калгандар кээ бирлери проф, кээ бирлери любительдер болбосун. Ошолордун баары келип, чогулуп ынтымакка келип аткан нерсе бул эң сонун нерсе го деп ойлойм. Медийный личностьтар көбүрөөк бизде. Арасында актерлор бар, блогерлер бар, көбүнчө актерлор. Пока азырынча утулуп атабыз 2-0-гө. Бирок оюн жакшы. Главное не победа, а участие дегендей. Спорттук иш-чара Жалал-Абад шаарындагы Барселона футболдук академиясында өткөрүлүүдө. Беттеште Соник, Сай Инвест, Бромвич, Ош Сити командалары күч сынашат. Бул турнирде жалпы 4 команда атсалышып жатат. Бул турнир медиа лига тарабынан уюштурулган. Ушул Барселона футбол академиясын биз өткөрүп бердик. Ушул жерде биздин аянтчада өткөргүлө деп. Анан ошол жетекчиликке рахмат. Биринчиден ушундай шарт түзүп берип атат. Ошондон улам азыр бул жерде ушундай чоң иш-чаралар өтүп, спорттук атсалыштар өтүп, ушундай медиа лига дегенде бул жерде одновременно 5 медиа киши, анан 5 профессиональный киши ойной алат да. Ошонусу менен кызык. Бул сөзсүз аябай чоң мындай массалык маалыматта, соц тармакта аябай кызыгуу менен жүргөн мелдештердин бири. Азыр предсезонный турнир деп ошо МФЛ в Барсе деп бул жерде Барселона академиянын купалынын негизинде ошол өтүп жаткан чагыда. Барселонанын футбол таласында биринчи беттеште Соник менен Сай Инвест командалары күч сынашты. Алгачкы голду актер Нуркул Адылбек уулу жаратып эсепти ачты. Оюн 5-2 эсеби менен жыйынтыкталып, жеңиш Сай Инвест командасына буйурду. Академиянын көрүп, ушул уюштурууну көрүп, аябай жакшы маанайда болуп атабыз. Талаанын сапаты да аябай сонун, бизге аябай жакты. Анан оюн боюнча оюн жакшы башталды. Биздин Сай Инвест командабызга жакшы ийгилик менен башталды десек болот. Азыркы учурда 2-0 эсебинде алдыдабыз. Бирок оюн аягына чейин мындайча айтканда расслабон кармабай, бошонуп кетпей, до конца ойнойбуз дегендей. Ошол эң биринчиден ушу уюштуруучуларга рахмат, Жалал-Абад шаарына рахмат. Командалар 5 медиа өкүлдөрү, 5 профессионал оюнчулар менен түзүлгөн. Оюнчулар өлкөнүн 7 облусунан катышууда. Иш-чаранын негизги максаты келечек муунду футболго тартуу. Ошол эле учурда ынтымакты бекемдөө экендиги айтылат. Бул командалар менен биз былтыр Бишкекте чоң оюн болгон. Ошондо бул 3 команда тең биз менен ойнобой калган, башка группада болуп калган, биз башка группада эми атаңдаш болуп чыгып атабыз. Буюрса эми бардыгы эле жеңебиз деген ойда. Экинчи оюнда Бромвич менен Ош Сити командалары күч сынашып, 2-0 эсеби менен Бромвич командасы жеңишке жетти. Спорттук иш-чара 11 мартта башталып, 14 мартта жыйынтыкталат. Ал эми 4 команданын мыктысы Барселона футбол академиктери менен күч сынашат. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.